Assalamu alaikum asıl çabanlar, жана туугандар. Кандайсыздар? Бүгүн 2026 жыл 31 май. Ушундай кой баап жүрөбүз. Ушул жердечи погода ушундай булуттуу. Асколор ушундай жакырып койдум. Кардын тоозу эртең менен саат 6-да чыкты булар. Ошо бир сиздерге айтып берейин. Ушу өзүм 13 жашымдан 12 жашымдан баштагам койдучу. 12 жашымдан декабрда баштаганбыз. Азыр май, почти 3 жылдан өтүп калыптыр. Өтүп калган. Бул жерде 2 коз бар. Бул жетим калып калды. Энесин сой бердик. Неме карып калган эле. Ошо бул көк кой, бул жакшы пайда берет да. Мунун жылга экөөнү туат. Мунун балдары деле экөөнү туат. Тигине көкмөк турат. Аксаңыздар ошо. Бул жерде бизнес кылсаң жакшы эми 500 000 сом пул болсо ушундай болот. Ар бир үйдө коро болсо керек эми. Калган ата бабалардан калган королор бар. Ошолорду оңдоп кой бизнес кылсаңыздар жакшы. Эртең менен саат 6-да чыгарам. 11-ге камап коем. Азыр 10 болду ровно. Ушу кечке саат 9-да камап коем. Саат 4-5-те чыгарам. Койлор өтө аз. Тигил жактан сугарып келем дагы камап коем. Ушундай койлор жатат. Бул жерде 30 баш кочкорлор бар. 20 баш туар кой, 10 баш токтуу аяк биягы менен. Ошо эң акыркылары ушул козулар болду. 2 апталык, 3 апталык ушундай. Эң чоңу 4,5 айлык. Алар тигине сапсары болуп турат. Ошолор бизнес жүрүп жатат. Бул кой багуу оңой да. Бул эң жеңил бизнес десем деле болот. Койдо бараке бар да, кандай порода болсо ham койдо бараке бар. Кой баккан адамдар билет да мунчу кандай пайда бар. Ошо өзүм азыр ушундай сумкага бир белдер салып алам. Жегенче супу аяк бияк салып алам. Ошо менен жүрө берем. Ошо эртең менен бирок уйкудан каласың да. Саат эртең менен 5-6-да чыгарам. Койлор той болсун деп. Бирок иш кыйын. Иши ончо эле кыйын эмес эми, жакшы да. Ончо деле кыйын эмес. Багып коесуң, жүрө берет. Ошо бетте только убакыт расход болот да. Ошо бизнес баштайм дегендер ушу жакшы. Сиздерге саат берсем, мындай жакшы эми биринчи тума эмес, экинчи туманы алсаңыздар жакшы болмок да. Биринчи тума уже үйрөнө элек баласын ончо карап албай калат. Экинчи тума уже үйрөнүп аяк бияк болуп калат да. Ошо жакшы сенек алсаңыздар жакшы пайда болот. Бул жерде чекеден жайдары кой. Бул жерде примерно өзүм мисалымды алдым. Мурда жылы 30 баш коз кочкор саттым. Бир адамга 400 000 сом пайда келди. Ошо 20 койдон эле 30 беле ошондой эле көп эгизек туат. Быйыл деле 70% эгизек тууду. Байкасаңыздарчы, койдон козу көп. Ушул жерде общий 20 кой канча? 40 ар бири 2-теден ончо-мунчасы мындай 3-4 тууп атты да. Мындайча нерсе алдабай эле. Мен сиздерге ушул козулардын окуясын айтып берейин. Ушул козулар айтсам ишенбейсиздер, бирок ушу мындай келип жаныма сүйлөшүп далилдесеңиздер болот. Бул козулар печёрочканын бири, 5өө туулган эле. Энеси ичи быжырап бирдеке болду. Экөөнү өлтүрүп алдык. Бирөөсү ичи деле калып кетиптир сойгондочу. 4төн туулду деп ойлоппуз өзүчү. Караса ошо болуп калыптыр. 2 күн маларды бактым, болбоду. Сой бердик козуларды ушу. Бул биринчи баштаган коюм. Бул көк кой. Өтө жакшы кой. Булчу баракалуу кой. Ак койго барака бар. Ушундай эми. Бирок жакшы бул бизнес өтө сонун. Азыр койлорду жакырып койдум. Мындай жакырып койсоң жүрө берет. Бул жерде эми 5 күн эле калам го дейм. Күн ысып кадырда от деле кала калды. Баксаңыздарчы мына. Биринчи тарткан видеолорумду көрсөңүздөр, биринчи видеом. Ошондо 4 майбы 3 апта мурун биринчи видеомду тарткам да менчи. Мындан көп видеолор тарткам. 2024 YouTube баштагам да. Анда 13 жашта экем. 13 жашта алды машина тартат элем. Машина аяк бияк ошо.
Şu kozlar var hem yaxşı kozlarçı bu yerде. Yoksam yaxşı kozlar var hem. Burada жылы жақшы аршан kozlar бар эле. Жайдары арык таза аршандык өсөк ушундай kozlar туулду. Жақшы сенада сатып аттык. Өзүбүздө калтырдык азыр. О балдары Мырза жылкы балдары тетигине дөй болуп турат ортосунда. Тетик сапсары ошо балдары. Акыркы балдары ошолор калды. Бирөө калды ошо. Эң жакшы иштеп ал почти 1 жашар болуп калды. Болду уже. Onun apası тетигичи көктүн биягыдагы оны ошо энеси болот, энесинен чоң. Таза аршан коюлуп калган жайдарча ошентип ушундай козлар болду. Жакшы эми койдо береке бар. Азыр бир сугарам 4 миң суу ичет эртең менен, 11-де чыга беришти, кеч 4 миң ичет. Ошо койдо береке бар эми. Мен силерге маселе кылганым кой менен алектениңиздер, мындай 500 миң сом бул кандай бизнес баштайм десе, ошо бул айына бир 40 миң 50 миң сомдон 60 кой алып келет, мындай айткандачы. Жөн алып келет да, мына азыр примерно бул койду алдык дейли, бул 2 күн туат, бир 20-30 миң сомдон балдарын сатабыз. 20-30 миң сом 60 миң, бир жылда бир койдон 60 миң чыгбаса жакшы да эми. Бирөөнү туулса деле 30 миң, 20 миң, 15 миң сом деле чыкса сүйүнөсүздөр. Мынчу бул кой баккан мээнеткерлер билет да мынчу кандай жакшы эми ошо билет. Өзүм атам экөөбүз кызыгып алып ошентип эле ушталып кеткен. 4-6 коз кочкор менен баштагам. Ошо бул жерде жүндөрүн алып койдум. Кичинелери калды. Жанында ушундай ит бар. Бул карайт эми түлкү аяк келет. Чүбөрү бар бул жерде. Короо жакшы. Короо деле сиздерге көрсөткөм мырза видеодо. Ошо тесил жаксырып эле. Мунун аркасында 5-10 кой бар эле жүргөнчү ошо. Ошо тетигил пас жака сугарам булактачы. Ушул жей берет, бул бизнес жакшы. Мындай эмес. Кылганда бир 25 миң сом 2 жашар токтуларды алганыңыздар жакшы да. 2 жашар токтуларды алдыңыздар дейли. 25 миң сом алсаңыздар, 25 миң жакшы сенатчы. 4төнү алдыңыздар. 4төнү алып 4 так 8 14 та 300 миңге 14 та алдым. 14 та алыңыздар, 50 миң сом жем чөбөгө. 150 миң сом калат да, 150 миң сомго бир жакшы кочкор алып кошуңуздар да. Жакшы бир 150 миң сом аршан бере жакшылардан алып коюң. Кийинки жылы ошо козлардын 30-40 миң сомдон сатсаңыз, бир жылда сизге примерно 80 миңден 3 кой 120 миң сом болот экен. 3 козу. Ушундай жакшы токтуларды алсаңыздар, семизирак дүмбасы кичине бар. Эми дүмбасы жабылган деле болбойт. Кочкор неме кылбайт. Кылат да. Эми кичине мындай кайрыларга окшогон мен мындай дүмбасы куйругу чоңурактарын ала бербейм. Мындай жага бербейтчи. Абам деле мага ишенип калган, мен абама ишенем дегендейчи. Абам экөөбүз кой саткан барабыз ар дайымчы. Почти бул жерде эми ишиңиздер тийип калса деле бир койду алып чыгып сатсаңыздар болот. Эми үйүңүздөрдө той кылсаңыздар, кой алып убара болбойсуздар да. Корозун алып чыгып эле шарт союп эле. Убакытты мындай айтканда бул жакшы да эми. Примерно 7 саат, 7-9 саат убактыңыздар кетиресиздер. Күнүнөчү. Калган ишиңиздерди кылсаңыздар болот, албетте калган койчу. Кышта эле чөп салып койсоңуздар, 3 мал салсаңыздар, саар, обед, кечки малчы 3 мал салсаңыздар, салсаңыздар жакшы эле пайда болчу. Кой баккандар билет көбүчү. Ошо жакшы кочкор алдыңыздар дейли. 14 та кой, 15 та букулат экен, почти 15 та кой жылга канча? Ар биринен 40 миң сомдон жакшы козулар түшсө, ургачылар түшсө деле сиздерге плюс, мындай айтканда кийинки жыл ал кочкорду сатып берсеңиздер болот. Сатып берип же өзүңүздөр үйүңүздөрдө карасаңыздар болот. Кийинки жыл дагы кошом десеңиздер, сатып бересиздер. Ордуга кой алып, мына боз койчу, ордуга боз кой алып, эми тубайын дегендерчи. Алып кошуп койсоңуздар туат.
Аны тууп onun балдарын сатасыз, өзүн сатып кичине пайда болот, кучкурга жетип калат ошо кучкурдун пулу дагы кийинки жылга баксаңыздар дагы жетип калат. Ошо койлорду сатып эле ошентип бизнес жүрүп кетет да. Эмне айтайын, жакшы эле бирок. Ошо каналга катталып, лайктан басып коесуздар. Кийинки видеодо эмне болсун жаза кетиңиздер.